Берилген мисалдарды чыгарайлы. Көйтү бөлүү амалдары катар келип калса, анда биз солдон оңду карай чыгара баштайбыз. Демек, 27 минус 9. Эки санды көйтүп бөлгөндө белгилери окшош болсо, анда плюс белги менен чыгат. Ал эми белгилери окшош болсо, анда минус белги менен чыгат. Бизде көрүнүп тургандай, плюс 27 минус 9. Демек, белгилери окшош эмес, ошондуктан минус 3 келип чыгат. Минус 3 көбөйтөбүз 3кө, көбөйтөбүз минус 4кө. Демек, кийин минус 3 көбөйтүлгөн плюс 3. Бул жерде дагы белгилери окшош эмес, ошондуктан минус 9 көбөйтүлгөн минус 4 деген санды алабыз. Демек, бул эки санды көбөйтсөк, белгилери окшош. Минус 4 жана минус 9 плюс 36 санын алабыз. Плюс 36 санын алабыз. Кийинки маселе боюнча 48-ди 12-ге бөлсөк 4. Көрүп тургандай белгилери окшош, плюс белги менен чыкты. Көбөйтөбүз минус 4кө. Белгилери окшош эмес, ошондуктан минус 16 келип чыгат. Кийинки мисалда минус 77 бөлүнгөн плюс 7. Демек, минус белги менен чыгат. Белгилери окшош эмес. Минус 10, 77-ни 7-ге бөлсөк. Көбөйтөбүз минус 9га. Мындан белгилери окшош, плюс белги менен чыгат 90. Кийинки мисалыбыз 95-ти минус 5ке бөлсөк, 95-ти бөлөбүз 5ке. 1ден 4, 5, 4, 5'ti 6 түшөбүз. 5 жерде 9'un 45. Демек, белгилери окшош эмес болгондуктан минус 19 саны келип чыгат. Көбөйтөбүз 7-ге. 19'ду 7-ге көбөйтсөк, 7 жерде 9'un 63. 6, 7 жерде 1, 7, 6 менен 13. Демек, белгилери окшош эмес болгондуктан бул мисалыбыз 133 деген санды алдык.